29 жылдан бері алмашпай отырат президент. Азыр анын бийликте баласын өткөрүп берүү планы бар баласына. Ошол учурда ал ушундай бир кыска согуш жасай коюп, андан жеңүүчү катары чыга коюп, өзүнүн бийлигин эл алдында бекемдөө, эл алдында өзүнүн авторитет кылуу, мына Рахмандын гана колунан келет, бул башка эч кимдин колунан келбейт деп, карапайым эл ушунун артынан ээрчисин деген жаман ойлор бар да. Ошон үчүн ушундай агрессияны биз коңшу мамлекетке пайдаланып атат. Жертва кылып, биздин өздөрүнүн ушундай саясий максаттарына жеткиси келип атат да. Ошон ага кандай жооп бар биздин кыргыз эли тарабынан? Кыргыз эли тарабынан бир гана жооп бар. Алар ошондой жол менен мындай упай топтогусу келсе, упай топтоп өздөрүнүн бийлигин сактагысы келсе, биз ошого жараша өзүбүздүн ынтымагыбыз менен жооп бере алабыз.